Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Урматтуу муслим бир туугандар. Акыркы күндөрү эл арасында жана социалдык тармактарда бир пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам атынан хадис деген ат менен Рамазандын биринчи күнү жана 15-чи күндөрү жума күнүнө туш келген болсо, анда Рамазандын 15-inde Асмандан катуу добуш же катуу кыйкырык угулуп, аны уккандардын баардыгы коркондуктан жүрөктөрү жарылып өлүп калат. Ошондуктан сажда кылып субханал кудус дегиле деген кабар таралып жатат. Жана ошого тиешелүү, ошол маселеге байланыштуу бизге дагы суроолор келип жатат. Ошого жалпы мусулмандарга, жалпы элге ошондой кабарларга алданып калбаш үчүн бир тактап туруп жооп берүүнү ыраа көрдүк. Ушул маселеге тиешелүү эң биринчи эскертип кетейин деген нерсем, бул маселеге тиешелүү хадистердин арасында бир дагы сахих же хасан же заиф хадис жок. Ушул мазмунда айтылган кабарлардын баардыгы мавду болуп эсептелет. Ушул мазмунга жакын айтылган кабарлар Нуайм бин Хаммад аль-Марвази жазган Аль-Фитан деген китебинде жана ошондой эле Мусаддар Хаким сыяктуу хадис жинактарында келтирилген. Бирок имам Науи, имам Суюти, имам Захаби, Мулла Али Кари рахматуллахи алейхи сыяктуу улуу мухаддис алымдардын тастыктагандары, аныктагандары боюнча бул кабарлардын баардыгы мавду болуп эсептелет. Мусталахул хадис, хадис усулдары боюнча мавду дегендин мааниси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын атынан ал айтпаган сөздү айтып риваят кылуу, калп айтуу, жалган айтууну мавду кабар деп айтат. Ошол эле сөздү мутаахирин уламалар дагы айтышкан. Аль-Азхар жана Уммул Кура университеттеринде 45 жылдан ашуун сабак берген, бизге кырааттардан сабак берген, ас-сахха жана башка хадис жинактарын жатка билген, хадис усулдарын, тактап айтканда хадис эрежелерин өтө терең билген мухаддис доктор Муса ан-Наважи дагы ушул риваят мавду экенин баса белгилеп айткан. Жана ошондой эле Дейбанд уламаларынан болгон бизге фих боюнча тахассустан сабак берген муфти Абул Хасан ад-Дейбанди дагы ошол сөздү бекемдеп айткан. Демек мутакаддимин жана мутаахирин, алгачкы жана кийинки уламалардын дээрлик баары эле бул риваят жана ушул мазмун мавду негизи жок, жана аны далил катары кармалыш мүмкүн эмес экендигин баса белгилеп айткан. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, ошол мазмунда келген, мисалы Нуайм ибн Хаммаддын Фитан деген китебинде ошол мазмун келген. Ибн Мас'уд радыйаллаху анху риваят кылган, биз пайгамбардан сурадык, Аллахтын элчиси асмандан келген катуу кыйкырык эмне дегенде пайгамбарыбыз айтты, бул Рамазандын 15-inde бамдат намазын окугандан ардан кийин үйүңөргө барып, эшиктерди, терезелердин баардыгын бекитип, кулагыңарды жаап чүмкөнүп жатып алгыла. Эгерде кыйкырык уга турган болсоңор, анда саждага жыгылып туруп, субханал куддус дегиле. Ким ошондой кылса кутулат, ким андай кылбаса, анда ал халакка душар болот деген кабар келген. Бирок жана жогоруда айтып өткөндөй, бул кабарлардын баардыгы мавду болуп эсептелет, буга ишеништин кажети жок. Жана негизи эле эгерде тарыхка дагы кайрыла турган болсок, анда мисалы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын доорунан бери тартып 1400 жылдан ашуун убакыт өттү. Ошол жылдардын ичинен сөзсүз эле эң азында орто эсеп менен Рамазандын 1 жана 15 күндөрү жума күнүнө туш келген 200 учур болгон. Жана ошол учурлардын бирөөсүнө дагы асмандан бир катуу добуш же кыйкырык чыккандыгы жана андан адамдар өлгөндүгү катталган эмес. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, мындай кабарларга дароо ишене бербеш керек. Негизи эле илгер замандан баштап сахабалар жана табииндердин доорунан тартып дин аалымдарыбыз жана дин улуулар, имамдар, мухаддистер элге, үммөткө, мусулмандарга туура тастыкталган илим жетсин деген максатта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын хадистерин териштирип, тактап, кайсынысы ишеничтүү, кайсынысы хасан же кайсынысы заиф экенин аныктап туруп, кайсынысы мавду экенин аныктап туруп, үммөткө баардыгын тактап беришкен. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, эгер сиздерге ушул же ушул сыяктуу кабар келген болсо, анда ошого дароо ишенип же дүрбөлөңгө түшүштөн мурда же башкаларга жөнөтүштөн мурда
ошону бир илимдүү хадис илиминен терең илими бар таква алымдардан сураңыз, алар сизге тактап туруп жообун айтып беришет. Ошондуктан урматтуу бир туугандар, Сахih Муслимдин башталышынын мукаддимасында пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан сөз келтирилет: "Кафа бил мар'i кадибан ан якула би кулли ма сами'a". Адам баласынын жалганчы болуусу үчүн уккан ар бир эле кабарды айта берген жетиштүү дейт. Ошондуктан биз дагы кокустан билбей туруп, туура эмес жалган кабарды башкаларга айта албаш үчүн биз биринчи тактайлы сурайлы алымдарыбыздан, анан алымдар кандай жооп берген болсо ошого жараша биз чараларыбызды көрөбүз. Жана ушул сыяктуу молдо ишеничи жок кабарлардын артынан түшүп, ошолордун айынан дөбөлөң түшүүнүн ордуна пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан тастыкталып келген миңдеген жана жүз миңдеген сүннөттөр жана дуалар бар. Мына ошолорду үйрөнөлү. Сахih жана хасан хадистер менен бекемделген тастыкталган пайгамбар сүннөттөрү бар. Мына ошолорду терилтип, Рамазан айында ошолор менен алек бололу. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи раббил аламин. Вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.